Devlette seksualniy домогательство, seksualniy принуждение, насилие деп жазыпсыңар айланайын. Ушул проект түшүнүп жүрөт эми. Муну эл укса эмне деп айтат айланайын. Мен Амака Батырбек, мен түшүндүрүп берип коеюн. Бул стандарттык форма. Жак түшүнгүм да келбейт, мен донордун сөзүн сүйлөгүм да келбейт. Силер кызык экенсиңер, жалаңыз донор айтты деп эле ошону келип жазып келе бересиңер. Руслан Сатылган, сен бул стандартный форма ичинде бай. Да стандартыңар да түшүнгүм келбейт мен. Туура эмес да бул деген. Буну биз жазган жокпуз, муну донор берип атат. Амака Батырбек. Биз жазган. Анда оңдо кылам да. Биз сүйлөшүүлөрдө келгенде булардын саясаты ушул, коррупция болбош керек. Да коррупцияңарга мен макулмун. Мына жерде мына жазылганы менен кантип өткөзөбүз силерди? Сексуалдык ыдык болбош керек деген булардын өздөрүнүн талаптары. Яйланайын токой чарбасы менен сексуалдын эмнеге айырмасы бар? Мен бир нерсеге таң калам да Долбоорду ишке ашырууда ушундай мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн экен, алардын баамдоосу боюнча. Силер вообще кызыктуу маселени карайт экенсиңер. Ондогулар донор менен сүйлөшүп атасыңар да, ал путем переговору, минтин сүйлөшөт, силер сүйлөшөт экенсиңер. Ошону оңдоп анан айтпайсыңар, биздин мамлекеттин да бир позициясын айтып калды, биз кыргыз мамлекеттин позициясын. Биз ушундайбыз. Мондай кылып жазалы. Мындай мындан эчтеке өзгөрбөйт деп айтып калды мунучу. Эми эмнеге алып келдиңер? Мына Камчек Расиевич, давайте ачык сүйлөшөлү силер менен анда. Бүгүнкү күндө грант кредит алабыз деп отуруп, жанагы эле донорлордун сөзүн сүйлөп калдык го.